Биздин бүгүнкү темабыз инерция, инерттүүлүк, Ньютондун биринчи закону. Биз биринчи инерция жөнүндө түшүнүк алып көрөлү. Мисалы үчүн биз ташты алалы. Таш. Демек бул таш дагы жердин үстүндө. Демек ташка биз кандайдыр бир күч аракет этели, F күчүн аракет этели. F күчүн аракет этсек, таш кыймылга келет. Эгерде биз ташка күч аракет этпесек, ал бир калыптагы тынч абалын сактайт, же болбосо бир калыптагы түз сызыктуу кыймылын сактайт. Же болбосо дагы тоону алып көрөлү. Тоо дагы жердин үстүндө. Же болбосо бакты алып көрөлү. Бак. Демек бакты алсак, бак. Бак дагы жердин үстүндө. Демек булар баары бири-бирине салыштырмалуу кыймылсыз деп атабыз. Бирок бир калыптагы түз сызыктуу кыймылда болот дайыма. Эмне үчүн дегенде, жер өз огунда айланып жатат. Демек биз кыймылсыз десек дагы, жер өз огунда айлангандыктан булар бир калыптагы түз сызыктуу кыймылда болот. Же болбосо биз дагы бир мисал келтирип көрөлү. Мисалы үчүн биз арабаны алып көрөлү. Жантык тегиздик боюнча кеткен арабаны алып көрөлү. Араба кыймылдап келип токтоп калды. Биз токтоп калды деп элестетип атабыз. Бирок жерге салыштырмалуу бул бир калыптагы түз сызыктуу кыймылын улантат. Себеби жер өз огунда айланып атат. Демек анда мындай жыйынтыкка келебиз. Нерсенин тынч абалын же бир калыптагы түз сызыктуу кыймылын сактоо кубулушу инерция деп аталат. Эми инерция кубулушу биздин күндөлүк турмушубузда көбүрөөк кездешет. Мисалы, биз күндө эле түшүп жүргөн автобусту алып көрөлү. Автобуста бараткан элдер автобус катуу жүрүп баратып токтогондо, элдин баары алдыны көздөй умтулушат. А эгерде ордунан катуу кыймылдаса, анда элдин баары артты көздөй умтулушат. Себеби бул жерде эмне үчүн деген түшүнүк келет. Ал үчүн дагы мунун ичинде атасы жана баласы бар деп элестетели. Атасы 80 килограмм деп коелу салмагы. Ал эми баласыныкы 40 килограмм деп коелу. Эгерде атасы менен машина токтогондо, атасы менен баласы экөө тең алдыга умтулду. Бирок кимиси көбүрөөк умтулду? Атасына караганда баласы көбүрөөк умтулду. Мында атасынын инерттүүлүгү чоң. Ал эми баласынын инерттүүлүгү кичине. Башкача айтканда, тең салмактуу сактоо абалы атасыныкы чоңураак, баласыныкы кичирээк болуп атат. Эгерде ушул эле автобус ири сызык боюнча кыймылдаса, анда эгерде автобус оңго бурулса, элдер сол жакты көздөй кыйшайышат. А эгерде сол жакты көздөй бурулса, оң жакты көздөй элдер кыйшайт. Мында деле кимиси көбүрөөк, атасы көбүрөөк кыйшаябы же баласы көбүрөөк кыйшаябы? Демек мында дагы баласы көбүрөөк кыйшайат. Демек баласынын инерттүүлүгү кичине атасынын инерттүүлүгүнө караганда. Же болбосо мынакей велосипедчен бала катуу кетип баратат дейли. Ал токтогондо велосипеддин рулунан алдыны көздөй умтулуп жыгылып атат. Себеби мында дагы бала катуу келип токтогондо алдыны көздөй умтулуп жыгылып атат. Бул дагы баланын инерттүүлүгү
кичирээк, ошон үчүн алдыны көздөй жыгылды. Эгерде инерттүүлүгү чоңураак болсо бала мынчалык жыгылмак эмес. Демек ушундан кийин муну биринчи жолу ушул жыйынтыкты инерция, инерттүүлүк дегенди биринчи жолу Галилей айтып кеткен. Бирок анын айтуусу боюнча эле калып калгандагы кийинчерээк Ньютон закон түрүндө айтып чыккан. Бул закон мындай айтылат. Эгерде нерселер бир калыптагы түз сызыктуу кыймылда болсо, же болбосо бир калыптагы тынч абалда болсо, анда ал Ньютондун биринчи закону, же болбосо инерция закону деп аталат. Демек бул жерде деле нерсенин тынч абалдагысы же болбосо бир калыптагы түз сызыктуу кыймылынын касиетин деле биз инерттүүлүк деп айтабыз. Демек ушул инерттүүлүгү канчалык чоң болсо, ошол нерсе өзүнүн тең салмактуу абалын көбүрөөк сактайт экен. Ал эми инерттүүлүгү азыраак нерсе тең салмактуулук абалын азыраак сактайт экен дагы, көбүрөөк алга умтулат экен, же болбосо көбүрөөк жыгылат экен. Демек бул болсо биз бүгүн Ньютондун биринчи закону инерттүүлүк же болбосо Ньютондун биринчи закону жөнүндө түшүнүк алдык. Демек Ньютондун биринчи законунда нерсе тынч абалда болсо, же болбосо бир калыптагы түз сызыктуу кыймылын сактаса, бул Ньютондун биринчи закону деп аталат.